Маңдайга жазылган майыптыктан эч ким кутула алган эмес. Бирок майып элем деп жатып албай, өзүнө да, үй бүлөсүнө да, коомго да 6 сан амандардан кем эмес пайда менен жашаган чыныгы эр азамат мекендештерибиз бар. 3 жашыман глаукома болуп баштаган көзүм, давлениясы ашып. Россиядан Куйбышевтиге алып барып атам. Ошол жакта 3 жолу операция жасашты. Тилекке каршы ошол операциялардан кийин такыр көрбөй калгам. 16 поликлиникада массажист болуп иштейм. Полноценный массажисттер канча норма менен иштесебиз да ошондой эле толук норманы аткарабыз. 2-класска көчүп калдым. Ошол кезде башым ооруп эле, башым ооруган күчөп калды. Анан врачтардын айтканы менен болуп операция кылышты. Ошондон эле көрбөй калдым. Негизи өзүм аракетим бар болчу. Орус славян университетине тапшырсам дегенчи, юридикалык факультетине. Ошол менен эле ошол жака тапшырып калдым. Конкурс менен өтүп кеттим. Окууга өзүм өз алдынча басып барып, таяк менен эле окуп жүрдүм. Бирок мен азыркы шартымды жаман деп айтпайм. Өзүм эл катары жумушумду алып баратам. Бүгүнкү жашоонун тездиги мурда түшкө кирбегендей деңгээлге жетти десек жаңылбаспыз. Өндүрүштүн, турмуш тиричиликтин башка жаңылыктарын айтпай эле коелу, чөнтөк телефон эле биздин жашообузду канча эсе жеңилдетти. Бул эме негизи телефон жакшы жардам берет. GPS навигацияны жакшы өздөштүрсөң, анан жана таяк менен жакшы басканды өздөштүрсөң, баягы соо адамдан деле көп айырма болбой калат да. Эгерде ушул жакшылыктардын баары адамдар үчүн болсо, алар канчалык даражада адилеттүүлүк үчүн, адамдардын эркиндиги менен теңдиги үчүн кызмат кылып жатат. Бизде майыптыгы бар адамдар аттуу мусапыр катмар бар. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө алардын расмий жалпы саны 172 миңге жетти. Мына ушул жакшылыктардан ушул эл кантип пайдаланып жатат? Эмне үчүн бүгүн элге, автомобилге толгон биздин баш калаабызда майып адамдар анда-санда бир көрүнсө көрүнөт, көрүнбөсө жок. Турция мамлекетинде Стамбул шаарына барып калдым. Аякты карасаң, чындап эле шарттар жакшы түзүлгөн. Тактильный дорожка деп коет. Тактильный дорожкалар бар. Остановкаларына келгенде деле кандайдыр бир үн чыгарып турат остановкалары. Бизде тилекке каршы андай шарттар жок. Тротуарлардын эки жагына бордюр коюп берип койсо деле ошол деле бир топ жеңилдик болот эле да бизгечи. Азыр карасаңыз, жаңы салынган жолдор, мисалы Токтогул көчөсүн жаңы салдыгы, тротуарын жакшы жасашты. Бирок эмнегедир ошол тротуардын бордюрларына экономдоп коюшкан да. Бишкекте албетте биздин тротуарлар бирке ыңгайсыз, чукурлар көп, тегиз эмес. Тротуарлардын четтери мындай бордюр болуп басканы ыңгайлуу эмес. Бизге ошол бордюрлар болсо таякты тийгизип, анан жолдун четин сезип кетесиң. Адамды сыйлаган коомдо биринчи кезекте мусапырынын камын жеп, алардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн 6 саны амандарга теңөө менен алек болот экен. Инклюзивный образование деп да бизде акырындан бир чыга келип атат. Бул инклюзивный деген эмчет мамлекетте көз азиздер, кулагы укпагандар баары эле жөнөкөй мектепте окушат. Момунтип интернатка бөлүп, өзүнчө бир интернатка отдельный кылып изолировать этпейт коомдон. Ошондой эгер бизде шарт түзүлсө, бизде албетте азыр орто мектептерде андай шарттар түзүлө элек деп ойлойм. Бирок акырындыктан ошол мектептерде, кадимки эле мектептерде ушундай майып балдар 1-класстан баштап окуп баштаса, уже коомдогу адамдар кичик кезинен аралашып, кичик кезинен ушундай адамдарга көөнүшүп, биртке бизге да, коомго да ыңгайлуу болмок. Бизде деген азыр негизи алганда, жалпы жонунан алганда, бирдей эле болуп калды негизичи. Компьютерден маалымат алганыбыз деле бирдей, телефон менен колдонгонубуз деле тигилер деле колдонобуз. Жанакындай шаарды бизди сүйлөгөн шаар кылып койсо, анда айырмасы эч кандай эле болбой калат болуш керек. Бирде көчөдө опрос кылып элдерди. Силер кандай майыптарга кандай жардам бересиңерби? Теге бул десе,
ооба жардам беребиз, акча беребиз, көчөдө акча таштап кетебиз, анан тигинтебиз деп элдин түшүндүгү ушундай болуп калган. Майып болсо эле ага жардам берип, акчалай берип, бирдеме бериш керек. Негизи бизге мындай түшүнүк менен мамиле кылса эле болду. Укуктук коомдо илгеркидей майыптарга артыкчылык берүү деген жок, кайрымдуулук кылуу деген андан бетер жок. Укуктук коомдо майыптар менен майып эместердин укуктары бирдей деп жарыяланган соң, ошол укукту камсыз кылуу керек. Коомдук жана мамлекеттик мекемелерге 6 саны амандар кандай кирип чыгып жүрүшсө, майыптар да дал ошондой кирип чыгып турууга мүмкүнчүлүк алышы керек.